Америка Кошмо Штатынын дзюдо боюнча ачык чемпионаты жыл сайын 70-тен ашык өлкөнү өзүнө чакырат. Бул жолу Кыргызстан экинчи ирет чакырылып, ага жаш өспүрүмдөрдөн 15 спортчу келишкен. Эң кубанычтуусу дал ушул 15 спортчу тең байгелүү орундарга ээ болушкан. Флоридада өткөн мелдештен кийин кыргыз комьюнити кичинекей бөбөктөрүбүздү бул жерге куттуктоо үчүн атайын Чикагога чакырган. Соревнования бул Америка өлкөсүндө Флорида штатынын Форт Лодердейл шаарында болуп өттү. Бул турнир көп жылдардан бери эле болот. USA Open Judo Championships деген турнир бүт өлкөлөр катышат. Дүйнөнүн бардык өлкөсүнөн келип катышса болот. Жана ошондой эле жалпы возрасттар бар бул жакта. Кичинекей балдардан баштап ветерандарга чейин катыша алат да. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк биз үчүн да, башка өлкөлөр үчүн да. Ошол көп өлкөлөрдүн жүзгө жакын өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстандын катышып жаткандагы бул өзгөчө бир сыймык десек болот. Биз былтыры 2022 жылы келип биринчи жолу катышканбыз. 7 бала бир клубтан келгенбиз. Бир клубтан 7 баланы алып келип катыштырганбыз. Жана башка клубтар менен кошулуп отуруп 10 бала келгенбиз. Былтыр дагы аябай жакшы бир ийгилик жаратып, Кыргызстан желегин көтөрүп кеткенбиз. 7-нчи месттен алганбыз. Жалпы командалык эсепте по странам эсептелгенде Риа системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Риа системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк чексиз которуулар. Мунусунда дагы Кыргызстандын телегин татыктуу көтөрө алдык деп ойлойм. Анткени биз ушул былтыр командалык эсепте 7-нчи орунду алган болсок, мунусунда командалык эсепте 1-нчи орунду алдык. Эң кызыктуусу былтыры 2 медаль алып кетпеген балдарыбыз да болгон. Мунусунда 15 баланын баары медаль алды. Медаль албай калган бала болгон жок да. Өзү ошондой ниет менен келдик эле. Ошол ниетибизге жетип отурабыз. Азыркы учурда 15 бала толук алды десем болот. Америка мага өтө жакты. Соревнованияда өтө чоң өттү. Мен ал соревнованияда 4 категорияга күрөштүм. Ал 4 категориядан мен 1 алтын, 2 күмүш жана 1 бронзовый медаль алдым. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Мен 3 категорияда күрөштүм. Мен 2 алтын, 1 чоң кубок алдым. Оокта балдар кыйындар эле, бирок келишемибиз кыйын эле. Оокта кыйындар балдар бар эле, и дагы слабыйрактар бар эле да. Америка жөнүндө Америка мага өтө жакты. Сөз менен айта албайм. Анан атаандаштар жөнүндө атаандаштар менен баары эле жакшы болду. Бирок эми слабыйлар келбейт, баары күчтүүлөр келет. Бул мелдештен мен 2 алтын медаль алдым. Ошол
бул мелдешкеме агайыма рахмат айтам, ата энеме рахмат айтам, бир туугандарыма рахмат айтам, анан бүт кыргыз элиме.